Aylamasın dolur kurcağın, kayda yürüsem estin çıkmağın. Bizdin ayıl jeridin sulusu, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке толы үйүбүз. Айланайын, менин айылым, түбөлүк саап калат сүйүүбүз. Жылдыраса тонун булады, көңүлүмдүн канат кумары. Эми мынтип чаңда суукка карабай топ тепкен күндөр артта калды. Анткени саналуу мүнөттөрдөн кийин жаңы заманбап футбол аянты ачылат. Аны айылдыктар жылдап эңсеп, айлап күтүшкөн. Туткан биздин айылды, өчпөс экен дайым чырагы. Спорт аянтчасына өздөрүнүн футболду жанындай сүйгөн маркум жердешинин ысымын ыйгарууну чечкен. Салтанаттуу иш-чара мамлекеттик гимндин коштоосунда туу көтөрүү менен башталды. Дайыма элибизде ынтымак, бийиктик, жанагындай Кыргызстанды дүңкүрөткөн чемпиондор чыгаарына толук ишенүүгө туура келет. Бүгүнкү ачылыштын аземи бул эле эмес, ачык асманда эмес, Кырыты спорт комплексине аянт көп, ошого жеткендей бололук. Жакын арада жетебиз деп ойлойбуз. Ошолго өзүңөр күбө болосуңар, биз дайыма силер менен сыймыктанып туралы. Ошонун борборшары Бейкаев деген. Бир жактан мамлекет. Иш-чарага айылдагы аксакалдардан тарта улуу кичүү дебей баары келишкен. Анткени бул күндү алар чыдамсыздык менен күтүп жүрүшкөн. Жашыл талаада топ теппегени менен улуулар дагы жаштар менен кошо кубанып турушту. Футбол аянтчасынын ушул жерге курулгандыгынын себеби Чолпон айылы окшош аталыштагы айыл өкмөттүн административдик, ошол эле учурда географиялык борбору. Мындан сырткары аймактагы калк көп жашаган конуш. Заманбап аянтчаны курууга жалпысынан 2 миллион 800 миң сом жумшалган. Түрткү берүүчү грантка долбоор даярдаган жергиликтүү бийлик өздүк салымын кошуп, ошол эле учурда айыл тургундары дагы жөн гана аякташын карап турбай, жумушчу күчүн аяган эмес. Натыйжада мынтип башкалардыкынан кем калбаган жашыл талаалуу болушту.
Ушул поля алгачкы башталгандан бери эле ушул поляда жүрөбүз биз. Салынып баштагандан тартып бүткөнчө ушул пойланын жанында жүрдүк. Бул поляны могу биздин ушул жерибиз кичине састак болгонуна байланыштуу өзгөчөлүгү ушул поляны биз мындай ылдый терең каздыкко деп эсептеп атабыз. Муну биз жана техника менен 1 метр ылдый казып, кайра үстүнө шагыл толтуруп түздөп, анан жанагы өзүнүн кумун тигуларын себеп анан бүттү. Ошон бул 1 метр ылдый жерде касылып, анан көмүлүп, түзөлүп жакшы. Ошонусу менен биз качественный болдук деп ойлоп атабыз да. Узунун болсо аябай эле чоң пойлалардан бири болду. Тегеректе пойлаларга салыштырсак чоң эле болуптур. Буягы узуну 42 метр болгон. Мындай туурасы болсо 22 метр болгон. Ушул өзүбүздүн айылдын жаштары дагы жардам берип, биргеликте иштеп, убакыт боюнча бат эле убакытта бүтүрүп, мына бүгүн уже ачылышын ойноп, бүгүндөн баштап буюрса оюнга кирип баштадык. Буга чейин бүтөр күнү эле ойнодук. Бу жерде муну бүтө калып эле ошо түнү эле светти кошо калып ойноп, аябай бизге кубанычтуу күн болду. Мына бүгүнкү күндө да азыр команда болуп өзүбүздүн айыл эле ойногон турабыз. 12 команда болуп кетип турбуз. Мына мен өзүм да ойнойм. Ар бирибиз жылыбыз менен ойногон турабыз. Мен өзүм жылым ойнойм деп атам буюрса. Биздин республикада ушу футбол аябай өнүгүп жатканына байланыштуу. Анын үстүнө биздин да Чолпон айылынын жаштары көбүнчөсү футбол оюнуна кызыгып, шаардан ойноп жүрчүбүз. Мына айыл жергесинен шаарга такси менен барып, саатына 1000 сомдон алып ойноп келген күндөрүбүз көп эле жайгашканда. Ошого байланыштуу ушу пойланын артынан айыл өкмөтүбүзгө көп иштерди кылып, шыгылып, аябай аракет кылып отуруп, акыры Кудайым буйруп, мына Кудай буйрса пойлага жетип, бүгүн баарыбыз кубанычтуу боло турабыз. Ошентип, Теңир тоонун Кочкор районундагы Чолпон айылына болгон сапарыбыз ушундай жакшы саамалык менен башталды. Эми болсо биз келген айыл тууралуу кыскача. Алы Кочкор районунан чыгып, Жумгал району тарапка кеткен жолдун боюнда жайгашкан. Кышкысын Нарындын башка аймактарына салыштырмалуу кар аз жаайт, бирок суук жел тоолуу аймак экенин билдирип, сездирип дагы турат. Чолпон айылында 3510 гектар суу баскан аянт бар. Андан дыйкандардын үлүшүнө 40 сотиктен ар бир адамга 40 сотиктен үлүш тийген. Ал жер суу баскан аянт, баардыгы эле суу баскан аянт болуп эсептелет. Участок болсо 15 сотиктен. Союз убагында 15 сотиктен алып келишкен, азыркы күндө 10 сотиктен участок алып атышат. Турак жай курууга. Бизде Чолпон айылында 3600 адам жашайт. Айыл өкмөт боюнча 8725 адам жалпысы. 8 айылдан турабыз. Бизге тиешелүү Чолпон айыл өкмөтүнө тиешелүү Чолпон айылы өзү, Аракөл айылы, Туз, Оро башы, Акчи, Узун булак, Эпкин жана Асаяк айылдары турат. Республиканын центри Бишкекке Чолпон айылынан алыстыгы 250 км. Областын центрине 130 км, район центрине 25 км алыстыкта жайгашканбыз. Ал эми темир жолго болсо 90 км алыстыкта жайгашканбыз. Деңиз деңгээлинен Чолпон айыл өкмөтү 2000 метр бийиктикте турабыз. Бизде 2300 метр бийиктикке чейин жайгашкан айылдарыбыз бар. Мисалга алсак, Эпкин айылы, Оро баш айылы, Акчи, Узун булак айылдары 2300 метр бийиктикке чейин жайгашкан. Элдер дыйканчылык менен жана мал чарбасы менен алектенишет. Айылыбызда бул Чолпон айыл өкмөтүндө 7 мектебибиз бар. Андан тышкары Чолпон айылында жатак интернатыбыз бар. Союз убагында эле жатак интернат болуп келген, ошол сакталып калган. Азыркы күндө ал жерде 50 бала жатып, тарбияланып мектепте окушат. Алар айыл тургундар жетим балдар, жартылай жетим балдар жана начар жашаган үй бүлөнүн балдары ошол жерде жатак интернатта тарбияланышат. Чолпондогу совет мезгилинен калган курулуш. Тагыраагы анын бир бөлүгү. Бир кездерде айыл райондук борбор болуп, анда өнөр жай ишканалары жайгашып,
жүздөгөн жумушчулар иштеген. Бирок эгемендүүлүктүн жылдарында таланып тонолуп, кышынан башка кымбат нерсеси калбаган жайлар жаңы доорду күтүп жаткан кези. Ошол эле учурда кол куушуруп отуруп калбай, өндүрүштү жандандыргандар бар. Алардын бири мына ушул эски курулуштун бир бөлүгүндө жайгашкан тигүү цехи. Анда айылдагы кыз келиндер иштейт. Жумушка эми эртең менен балдар бакчага кеткенден саат 9-дарда келебиз. Аялдардын кийими тигилет көбүнчө. Андан тышкары азыр сезонго ылайыктуу шубалар, чыптамалар, мехтен шубалар, чыптамалар тигилип атат. Цехибиз чакан. 6 кыз иштейбиз. Ошо заказды Бишкектен алып келебиз. Кайра Бишкекке эле даяр курай алып келип, даярдап кайра жеткирип беребиз. Айылда деген эртең менен мал сал чыгарып, ант-мунт куштар келгенче ошондон кийин эле келишет. Эртең кечинде болсо кайра эле ошол, айылда болсо шаардагыдай эмес. Жумуш деген эртең менен тең кечке чейин стабилдүү эмес. Келин болсо эми шаарда мурда иштечүбүз цехте. Бизге бычканга азыр шарт болбой атат. Жаңыдан келип эметип атабыз. Ошо цехтен алып келип кайра цехке апарып. Бул эми кышка ылайыкташтырылган. Өтө кышка эмес, демсезонный деп коет го, ошого ылайыкташтырылган кыздардын шубасы. Эми шуба модадан кетпейт, дайыма эле тигиле берет, бирок бир кандайдыр бир деталын гана өзгөртүп коюп тиктире беришет. Республикадагы башкы көйгөйлөрдүн бири албетте жумушсуздук. Айрыкча элеттеги иш орундарынын жоктугу миңдеген атууларды чет өлкөдө, бери дегенде эле борбор каланы көздөй аттандырган. Бирок ошол эле учурда шаардан тескерисинче айылга барып, мынтип өндүрүштү жандандырып жаткандардын болгондугу кубандырат. Эми бул цех мен ушу айылда аялдар кеңешинин төрайыммын да. Анан могу балдарым Бишкекте цехте иштешчи. Өздөрү деле ушундай кичинекей цех кылчы. Анан эми ушу айылда бореки келиндер өтө жумуш менен аябай муктаж болуп атат да. Балдары баарынын эле 5-6 баласы бар бул жерде отурган келиндердин. Анан жумушсуз. Анан ушу келиндерге бирке болсо да кошумча үй бүлөсүнө, ушу бала бакырасына көмөк болсо экен деп эле ушуну балдарымды атай көчүрүп келип, анан ушул жерге айылга, өзүбүздүн айылга иштегиле деп көчүрүп келдим да. Шаардан жаңы эле келишти булар. Эми азырынча жаңы баштап атышат. Анан Кудайым буйруса келечекте ушуну эми чоңойтсок, мурда жана Илбирис ишканасы бизде болгон да. Ошондо 200-гө жакын келин иштеген ошол жерде. Жумуш менен камсыз болуп. Эми ошол деңгээлге чыгарбасак дагы ушу Илбириске барып келейин деген жол болуп атат, чакырып атышат. Анан ошону неметсе айыл өкмөт жардам берип, бул имарат менен камсыз кылып берсе, анан ушу макулдашып, анан дагы ушу жумуш орнун көбөйтсөк дегенбиз. Бүгүн 6-күн Кочкордо базар болуп атат. Мал алыш керек, мал сатыш керек. Кочкор деген өзү мал жанды болгондон кийин анысы жок болбойт. Азыр иштеп аткан кыздар ошо эмесине карата кетишкен. Бул жерде бар да, иштей турган.
Албетте, өндүрүш ишканалары болбосо, ал аймакта өнүгүү же кандайдыр бир алгачылуунун болбошу анык. Ошол эле учурда эл дагы өз жеринде өндүрүлгөн товарды алууну үйрөнсө, мындай ишканалардын көбөйүп, жумуш орундарынын түзүлүшүнө салым кошкон болор эле. Чолпон айылындагы ишкерлердин ишканасын кеңейтүү ниети болсо, колдоого алчу саамалыктардан. Эми болсо сөздү айылдын тарыхы менен улайлы. 1927 Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасы уюшулуп, анын административдик аймагы бекитилген. 24-жылы түзүлгөн Кара Кыргыз автономиялуу облусунун жалпы территориясы эми республиканыкы катары таанылган. Андан кийин дароо эле анын аймагын калктын жана жердин шартына карата бөлүштүрүп жүргөн. Биз келген Чолпон айылынын тарыхы дагы ошондо жазылып баштаган тура. Чолпон деп аталып калышынын себеби 1924-27 жылдары алгачкы колхозтоштуруу жүрөт. Ошол колхозтоштуруу мезгилинде чолпондуктардын көбү Кошкордун жанагы Арсыз деген жеринде турчу экен бул элдин бир тобу. Анан ал жерде көчүп келишип, ушул чолпонго туруп калышат дагы отурукташып. Анан алгачкы там салып колхоз уюштурулабыз дейт. Анан колхоздун атын койго келгенде кое алышпайт. Агача боз үй тигип коюп, ошо боз үйдө турушкан экен. Анан эртең менен таңга маал эшикке чыкса, бирин деп там салып атышканда кыштакташтырып жүрүп. Анан асмандан тиги таңкы чолпон жылдызы көрүнөт. Ошол мезгилде колхоздоштурууга райондон, шаардан да өкүлдөр келсе керек. Ошолордун ичинен бир орус айтат: "Тетиги жумуш эмне деп аталат" дейт. Анан ал орусчасы Венера, анан кыргызчасы чолпон жылдыз дейт. Анда ушул чолпон жылдыздын атынан коюлган. Ал келген орус ошол мезгилде Россиядан келген колхоздоштурууга жардам бергенде 25 миң кишилердин бирөө болсо керек. Ошонун атынан ошол жылдыздын атынан чолпон жылдыз деп аталып калган. Согуш бүткөндөн кийин 45-жылы чолпон район болуп калат дагы. Бул 1959-жылга чейин ушул биздин Кошкор районунда Чолпон району, анан Кошкор району болуп 2 район болуп турган. 59-жылы Чолпонду колхоздун атын совхоз кылып которулат дагы, Чолпон совхозу деп. Ага негизинен 9 айыл кошулат. Башында Узунбулак, Акчи, Агучук, Эпкин, Аракөл, Туз, Оробашы, анан Чолпондун өзү азыркы Молдокулуч айылы же Басабай акым деп. Анан 1970-жылдары бийлештирүү жүрөт дагы атайын жогору жактан көрсөтмө болгондон кийин ошол Узунбулак, Акчи айылдарынын баары көчүп келип Чолпонго турукташып, ошентип өтө чоң айыл болуп калды. Анан кээ бир айылдардын көпчүлүгү азыр 91-жылы Союз кулагандан кийин кайрадан өз жерлерине көчүрүп барып, баягы турмуш шарттарына карата бириндеп там салып кайра туруп атышат. 59-жылы Чолпон району жоюлат дагы, Кошкор району болуп биригишип калат. Ошондон бери карата Чолпон айылы, Чолпон орто мектеби. Арзу деген айыл деп атпайсызбы? Ушактан көчүп келген деп атпайсызбы? Арзы. Ал кайсыл жерден, анан кайсы эл көчүп келген, кайсы уруунун эли? Арзуда негизинен Ал кайсыл жерде? Кошкордун районунун маңдайында Кошкор Каратоо деген айыл турбайбы? Ошонун жагында азыр деле Арзу деп аталат. Ал Кошкор совхозунун бир бөлүгү. Ошол жерде турушкан экен. Улар мамайлар болгон. Бул азыктын ичинен козугуна деп коет. Ошол козугунанын ичинен дагы бөлүнгөн тиги мамай уруусу же болбосо бөрү, чоң уруусу бөрү. Ошолор көчүп келген. Анан жанагы үйлөштүрүү болгондон 70-жылдары өйдөкү тиги кызат тараптагы жанагы Узунбулак,
Акчий, анан бул тегеректе айылдардан да көптөр келип бу жерге отурукташып калгандан Ошо жанагы Арыз деген айылдан келгенге чейин бул жерде эл жашаган эмеспи? ага чейин биртерин тармасаздыктар болуп отурукташкан эмес, ээн болгон экен да. Анан астыягы саз, биякта тиги чоң суу ошол шартта карап туруп ушул жерге түшөлү деп ушул жерге түшүптүр дагы. Анан тамсалып отурукташып калышкан. Ага чейин болуптур. Бул 27-жылдарда болсо керек да. Калган айылдарда ошол 27-30 жылдын ичинде майдалаган колхоз болгон. Бу жерде мына Чолпон совхоз деп атабы. Өзү жанагы азыркы Молдо Кылыч айылы бул Асай Аким колхоз деп аталган. Мындан өйдө кайылда Агычук, анан Эпкин деген 2 колхоз. Андан өйдө барганда Акчий деген айыл, андан өйдө барганда Узунбулак айыл, бу жерден 20 километр айыл. Алыс. Анан биякта өзгө чыкканда Арагөл, Оробашы, анан Тушунун баары майда неме болгон, колхоз болгон. Анан Чолпондун жагында Чолпон колхозунун тышкары Тармасас деген да бир колхоз болгон. Ошонун баары азыр биригип, бир эле Чолпон айылы, ал эми 91-жылы Союз кулаганга чейин Чолпон совхоз деп аталып калган. Азыр Чолпон айыл өкмөтү. Эми чымыны жок жай деп коет Кочкорду. Мына чымыны жок жай болуп атабы, көйнөкчөн жүрөбүз. Ошо аябай ысык го. Жылуу, бияк шамал болбосо эле жылуу болот. Теңир тоодогудай эмеспиз го? Теңир тоо биз Ызык көлдүн Тоң району менен биздики окшош климат. Анан Ушакта эле тура береби кошунубуз? эмнеге турат? Отургузуп коем, жок, кол каламын. Негизи ушу бийик отуруш керек да бул. Ылдый отурганда ит келет, буга бала бакыра келет. Анан ошон үчүн өйдөрөөк отуруш керек куш дегенде. Түнкүсүнчү? Түнкүсүн үйгө алам. Үйдүн ичинде болобу? Үйдүн ичинде болот. Бул эмнеге умтулуп атат эми? Бетемдеп атабы? Бул өзү жапайды, жаңы үйрөткү. Качандан баштап үйрөтүп атасыз? 11 күн болду. 11 күн? 11 күн. Келдиңиз эле. Муну токойлордо истейт. Бул мунун немеси көп. Куштун тетиги октябрдан тартып, уже ноябрдын айына жери, ноябрдын 20-ларына жери булар жылуу жакка кетет да, бул Сибирге тууганы бар. Биздин Тянь-Шань тоолоруна, Тибет тоолоруна. Ошо жактан анан Индияга кетеби, башка жакка кетет булар. Анан кайра жазында кайра бияка өтөт. Канча жашта же канча айлык? Бул быйылкы эле балапан. Быйылкы эле балапан, жазкы эле. Муну токойлордон карайсың. Токой Бооруки, Агычуктун токойуна, Чолпон токою, Кочкордун мэри өрөөндү. Анан муру машинени минем, балдарды алам. Светильник бар, тетиги укурукту көрдүңбү? Ошо менен улаштырып алып анан отурган жеринен мондай бактарга отурат. Анан кылтак салып кармалат. Укурук дегениз могу? Ушу менен кармайсызбы? Ооба. Бул жанагы балык кармаган кайрын кылчусузбу? Эми ошол да, эми ошонун баарын улаштырып, тетиги мондай эмес турбайбы? Мына. Алдагы кылтак жасалып турбайбы? Мына ушу кылтак менен кармалат. Кылтак салынат мунун башына. Анан ушинтип кармап келесиз. Анан кармап бөлөп, анан кийин муну көндүрө баштайм, анан уйкусун алам. Ошентип уйкусун алып анан кийин. Анан бул өзү ителик эмес, бул куш. Кушту мындай бөлөт. Чүйдү, анан куш. Куштун көп түрү бар. Тынар. Карагашка тынар дейт, мондай кара эмес болот, жалпы жашыл болуп атпайбы? Ошонун баары кара болот. Анан сарыла тынар деп коет. Моорекей жери сарыла,
Dün 3 belgide 3 ak ödet. Bu sarılatın arda. Алып келгенде эмнеден баштайсың муну? Bunu alıp gelgende adegендиле bunu boğulorun butun gep salbasın bu sakegen kosa tigemin bu çüprekten yazılat. Boğuzu butlarını aldırbassın. Tırmakları mokop kalbassın skoçtay bunu. Uçlarını var. Тырнагым бу? Antpese tırmağıculunu atıp o doğuktun butun da alıp kılbay. Doğuktu tırmağında eşteke göre bayılır. Anan bu özü kuşağı mes bayağı kiçirek kuş. Эмне жейт бул? Pastaneli etkeyt ana su içet. Muratbек аганы биз мүнүшкөр деп ойлогонбуз. Бирок ал өзү жөн гана мүнүшкөр эмес экен. Анын себебин мындайча түшүндүрдү. Көрсө ал кушту таптапкан эмес, кармап дагы алчулардан тура. Sayatçı, bu sayatçı kuştu öterim bilet, geterim bilet. Ana de belderge varıp denağı torun salıp o yerden karmayt. Sayatçı da böyle şunu aytat. Al minişkör degen andan karma alıp taptap atkan minişkör. Ne ayırması şunu. Ha gel. Sen adamды чакырганда эле чакырып коесуң. Ne anam adam çakırgandayla geldim. Gel. Gel. Ah, buna. Kazır gittin gidin. Koy. Gel. Muğalim bolup emgekten жүргөм, ал кезде uakıt asılı. Anan çoğ atalar salçı, osolar menен kuş salganın үйрөнүp, taptaganын үйрөнүp. Anan özüm kuş sala başladım, oşulardan үйрөнүp alганын. Бул эмне алат эми? Bularni özünün alı jetkenderi, Эмнеге ал? koyun alı jetet, kekrik çilgi alı jetet, ularga jakşırak bundan çoğurak kuşlar alı jetet. Anan kırgol alı jetet, ördök alı jetet, şular bödene. Уга качан чыгасыз? Uğan bunu dayardaganda çıkaksın, dayar bolbasa ele get kolbay. Канча убакытта даяр болот? Hem bir cumada gelip kılat. Дагы бир жумада, э? Daha bir cumada. Sayakpa bir kötüne emne de at koygan. Anday boş bala dep at koygan eken al kişi. Emi al köp jıl salıngan bir köt al. Anan kuşlarga dile unday özünçe at koyga dile bolat emi. Anan bulardan özünün atları var. Bol en dönük öyle ire kuş. Kuştun tamağı özüne tamak bolsa boldu da. Ermegi, kuştu kanday uçat, kanday manevr menen alat, uşunun bardan biz jana balıkka kaymak salıp atkanday kepten bayağı. Artынан жүрөсүң. Кызыгасыз. Кызыгасың кушка. Мына Чолпон аймагындагы Аракөл деген айылым бул жерде саналуу гана турат. Бери эле көчө экен, анан
Бекетте барган азыр барган айыл, ал эми мындан ары Короо башы деген кыштакка жол кетет экен. Мына ушул жерде могу суу кадимгидей эле. Балким крандан чыгып атат, балким булактан чыгып атат. Ушул суу күйөт деп айтышты. Азыр анан биздин жаныбызда шидеңке жок болгон үчүн биз менен келген сапарлашыбыз шидеңке издегени кетти. Азыр келсе, муну кандай күйөт ошону кызык көрөбүз да. Эмне үчүн муну жаап койгон деле азырынча билбейм. Анын деле балким себеби бар да, анан деле азыр шидеңке келсе чогуу көрөбүз. Ширеңке таап келгенге чейин бир чети кызыгуум артып, күйгөнүн көрүүгө ашыгып турдум. Ошол эле учурда балким бир сырын билип, же оттук таап каламбы деген ой менен улам бир жагын карап жаттым. Айтор кандай күйөөрү ширеңке кечиккен сайын улам чыдамымды кетирип жатты. Составында бул суунун составында күкүрт бар сыяктанган да. Даамдап көрсөңөр өзү күкүрт даамдан. Же нефти ушундай өзүлөр толук билбейсиң, анан чыгарып көргөнмүн. Муну текшерттиңиздер беле суунун составын? Бул сайыз убагында текшерилсе керек, бул чыкканда көп жыл болду. Анан азыркы күндө текшерткенмин. Бул кранбы же башка? Бул буртетлик ушундай суу чыкканда. Бул 80 метрден чыгат экен бул суу. Сайыз убагында эле 80-жылдарда Суу кайга кетет эми агып? Сен айылга кетип кетеби? Агып эле жерге эле сиңип келет. Жерге сиңип келет. Муну ичкенге болбойт. Эмне үчүн? Себеби дегенде өзүнүн даамы бар. Кача жагымсыз даам. Анан муну жанагы немеге аллергияга ооруга ушундай дары кылып келип туруп келет. Буга жөн эле келип каалаган киши келип көрүп күйгүзүп кетерсе болот, Каалаган киши көрүп келип күйгүзүп, карап көрүп кетет. Жарым сааттай өткөндөн кийин өзүн Алмазбек деп тааныштырган жергиликтүү тургундардын бири жетип келди. Колунда ширеңке эмес, бирок оттук бар экен. Ошентип аны менен көптөн күткөн сууну дагы күйгүзүп берди. Ушунтип эле күйөрү. Ушунтип эле күйө берет. Канча убакытта сен күйүп турасың? Эми шамал болбосо күйө берет. Шамал болбосо өчүп калат. Чакан ошон үчүн койгонсуздарбы? Могу чакан үчүн коюп. Чакан алып койсок өчүп калабы? Чакан алсак өчүп калат. Аба берип кетет шамал. Тынч болсо күйүп, постоянно күйүп тура берет. Бул эмне үчүн күйөт деп ойлойсуң? Билбейм экенбиз ошону. Газ бар дешет, күкүрт бар дешет. Мына биз деле мында ана деле эмесин анализ деп деле көргөн жокпуз да. Ошентип күйүп турат. Бул сууну ичесиздерби? Жок. Мал жандык ичеби? Ичет. Эчтеке болбойбу? Эчтеке. Мындай суу башка жерде барбы уште керекте дагы? Жок, ушул эле. Башка жокпу? Башка крандардан суу чыгасыздар дейбиз? Ооба. Ал күйбөйбү? Ал күйбөйт. Караңызчы, кадимки, тагыраагы кадимгидей көрүнгөн суунун күйүп жатканын. Көп өтпөй, ширеңке дагы таап келишти. Өчүп калганда, аны менен дагы улам күйгүзгөнүн көрүп, айтор табышмактуу суунун күйгөнүнө таң калып бүтпөй жаттык. Чындыгында эле, табияттын жоонан дагы суроосу көп сырдуу жайлардын бири. Биз муну эме кылып күйгүзүп көргөнбүз. Биринчи боога батап турган эме тиги канистр кесип, канистрдин оозун чалып да. Анын оозуна дагы кичинекей канистрди бекитип, анан крышкасынан да кичинекей тешип туруп ширеңке чагып көргөнбүз. Бул жерден канистр кичине суу кеткендей кылып кетип. Ошондо где-то 15 сантиметрден 20 сантиметрге чейин отай эме бактыргендей күйүп болду. Дагы эмне кылып көрдүңүздөр? Башка вариант жок, ошол эле вариант. Жумуртка курганга айтып. Жумуртка куруп же бир нерсе кылып көрдүңүздөр беле? Жумуртка бышырып жүрөбүз. Интересно. Бул ушеге кууруп көргөнбүз бир 15 мүнөттөн аралыгында. 5 мүнөт бышырып. О, үйлөр канча жылдан бери ушул жерде айыл?
Химиялык, физикалык, табигый, уламышка айланган Айтор эч кандай түшүндүрмөсү жок. Тагыраагы мындагыларга белгисиз. Бирок күйүп турат. Ушундан кийин табияттын кереметтерине ишенбей кое албайсың. Балким анын илими же эл арасында айтылган уламышы болсо керек. Чын төгүнүн билүүгө мүмкүн болгон жок. Бул жердеги аксакалдар дагы мурда кызык көргөн эмес белем. Көргөн эмес го, тарыхта муну дагы изилдеп көрүшкөн эмес го. Эмне болгон? Уламыштар дагы жок болмусу. Үйү эле атат, Таржымалы дагы жок, тарыхы дагы жок, жомогу дагы жок. Жөнүндө үйү атат. Үйү. Өчпөйт да. Күйгүзбер деп көп келсе керек, ошон үчүн дагы шереңкеңиздер калбай калды. Эми бизге чын эле бул жерде турганда көп киши келет. Бакалашка сурашат, ширеңген сурашат. Эми ширеңке калбай, бүгүн калбай калды. Так болуп турса эле. Бир күндө канча киши келет чоң, байкайсызбы? Бир күндө 10 машинеден кем эмес келет. Баары ширеңкеси. Ширеңкеси баары сурабайт, конечно, бирок бакалашкасы. Бакалашканы мы? Муну куюп кетчү. Анан Тарыхчылыкка куюп кетчү. Ушул жерге жайында келип, ложага чыккан бир жара жураларга ушул жерге жуунуп жүрүшөт. Кээ бирөөнө жагат экен, кээ бирөөнө жакпайт экен. Күйгөн сууда көпкө жүрүп, күйгүм кирип калганын дагы байкабай калыппыз. Аны билген соң, айыл ичиндеги футбол боюнча мелдеш болуп жаткан жерге эрте менен ачылган аянтчага шаштым. Bizden suyumuz bereke gök dolu yübüz hayvan ayın menin ayım tübülük sağ. Күндүн батып баратканына, ошол эле учурда аба ырайынын суук болуп, муздак шамалга дагы карабай, оюн уланып жатыптыр.